детский лор врач болуп иштейм. 3-чү детский больницада жүрүп и охрана материнства детствода 05 ставкада консультант лор врач болуп иштеймин. Ушул карантин башталгандан бери тынбай эле иштеп жүрөбүз. Менин оюм боюнча охрана материнства детствода акыркы күнү 30 апрелде мен консультация кылган балдар бар эле гематология отделениесинде. 30 апрель күнү аларды көрүп консультация кылдан кийин үйгө кеткенмин. Анан 2 май күнү мага звонок келди. Эже сиз контактна болуп калыптырсыз ковид менен, то есть мен көргөн балдардан ковид анализи положительный чыгып, алар инфекционный больницага түшүп калган экен. Анан бизди контактная деп анализ тапшырганда чогултушкан. 2 май күнү гематология отделениесине барып, анализ тапшырып, андан кийин бизде айтты 14 күн эч жака чыкпайсыңар, үйдө отурасыңар деп. Анан үйгө кеттим. Үйгө баргандан кийин 5 май күнү менин самочувствием начарлай баштады. Өзүмдү жаман сезип, температура болуп, башым аябай катуу ооруду, буттарым, колдорум, мышцаларым аябай катуу ооруду. Анан өзүмдү аябай начар сезип баштагандан баштап 3 күн бирок үйдө жаттым. Мен негедир мага жукпаса керек, мен жакшы эле болуп калам го деген ойдо үйдө эле дарынан өз алдымча дары иче баштадым, противовирусный таблеткаларды. Ага карабастан менин самочувствием начарлай баштады, температура пайда болду, одышка болду, жөтөлүм күчөй баштады. Башымын ооруганы аябай катуу болуп, парацетамол ичсем дагы басылбай атты, тримол ичтим, ага да болбоду. Аягында цитрамон ичтим, ага деле болбоду. Анан скорый чакырдым, кайра повторно анализ бериш үчүн. 8 май күнү эртең менен мобильная бригада келип, менден, анан менин үйүмдөгүлөрдөн анализ алып кетишти. Аркасынан дагы бир бригада келди, врачы кошулуп. Анан ошондо врач айтты, эже сизде ослабленное дыхание болуп атат легкийиңизде, пневмонияга подозрение деп айтты. Анан кетишти, ал аркасынан башка врачтар келди дагы, алар айтты, эже сизде точно пневмония бар, азыр биз ушул вопросту чечебиз, кайсыл жака сизди алып барып жаткырышты. Себеби мени инфекционныйга албайбыз деди. Ал күндө менде анализим отрицательный болчу. Анан скорый келип, мени 6 больницага алып кетишти, пневмония деген диагноз менен. Алып барып ал жака жаткырышты. Ошол күндөн баштап менде одышка пайда болду. 6 больницага барганда менде жыт сезүү дагы жок болуп кетти. Такыр эчтемкени жытын сезбей калдым, и тамактын даамын да сезбей калдым. Баш ооруганы ошол күндө деле калган жок. 10 май күнү мага звонок этишти, эже сиздики положительный чыгып калыптыр, сизде ковид диагноз тастыкталды, инфекционный больницага которуласыз, даярданып туруңуз, скорый машинасы келип сизди алып кетет деп. 10 май күнү мен инфекционный больницанын 9 бөлүмүнө келип түштүм. Бул жакка келгенден кийин кайра эле башым ооруп катуу болчу, өзүмдү начар сезип атканмын, бир аз одышкам бар эле. Көкүрөгүм дем алган сайын ооруп атты. Бул жеримде бир комок туруп, мени аябай кыжаалат кылып, терең дем алып, дем чыгаруум өтө кыйналып аттым. Бутум колум ооруп атты. 5 күндөй мен түнү да уктай алган жокмун. Анан капельница алып аттым. Бул жактан келгенден кийин антибиотиктин күчтүүлөрүн алып аттым. Венага экемал таблетка ичип аттым. Жөтөлгө каршы дагы дары ичип аттым. Кудайга шүгүр, азыр эми менин самочувствием жакшы. Бүгүн 22 майда повторно кайра ПЦР анализин тапшырдым. Буюрса эртең дагы тапшырам. Анализим таза чыгат деген үмүттөмүн. Бул жактагы сотрудниктерге аябай ыраазычылык билдирип кетемин. Булардын жылуу мамилеси дарыдан дагы аябай күчтүү турат биз үчүн. Санитарка, медсестра, врачтар жаркылдап кирип, бизге настроениябызды дагы көтөрүп, аябай жакшы сөздөрдү сүйлөп чыгып кетишет. Алардын киргени биз үчүн аябай жакшы, өзүнчө эле майрам. Аябай ыраазы болдум. Заведующийден баштап кичинекей санитаркалардан бери аябай жакты бизге. 3 маал жакшы тамак беришет. Ушуну менен мен сиздерге эмне деп айтып кетмекчимин. Урматтуу биздин Кыргызстандын жарандары,
көпчүлүгү бул коронавируска ишенишпейт. Жада калса менин үйүмдөгү кошуналарым, туугандарым деле ишенбей атышты. Мен пока ооруп калгычакты. Мен ага өзүм ооргуча эле мен өзүм айтып атканмын. Бул бар нерсе, ишенгиле, өзүңөрдү абайлагыла, көчөгө чыкпагыла, үйдө отургула. Магазинге аябай керектүү учурда гана баргыла. Барсаңар колуңарга перчатка кийгиле, маска кийгиле, келгенден кийин колуңарды таза жуугула деп эле айтып жүргөнмүн. Дагы деле ошол сөздү айтамын. Азыр эми мына шаарыбызда, Бишкек шаарыбызда көпчүлүк торговый центрлер ачыла баштады, базарлар ачыла баштады. Ошол жерге кайра эле көпчүлүк элдер бара баштайт. Ошонусу бизге эң коркунучтуу. Мен ошого аябай кыжаалат болуп турамын. Урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Дагы деле болсо бул коронавирус бизде азай элек, дагы эле чыгып атат, күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошондуктан ошон үчүн өзүңүздөрдү сак кармаңыздар. Кудайым дагы айтат, сактанганды Кудай сактайт дейт. Дайыма колуңуздарга антисептик алып жүрүңүздөр. Үйгө келгенде самын менен жууңуздар, масканы тагып жүрүңүздөр. Эл чогулган жерге барбаңыздар. Мен сиздерден ошону суранып кетер элем. Кудайым буйруса, ушул оорудан аман эсен чыгып алсам. 3 балам бар. Кичинекей балдарымды Кудай жалгап ага чейин эле мен эжемдин үйүнө кетирип берген элем. Аларга да жугуп калбасын деген өзүмдө, себеби мен больницага каттап жүрдүм да. Күнү түнү барып иштеп аттым. Маршруткада жок эле. Мен жолдошум менен жеткирет, кайра жумуштан үйгө алып келет. Консультацияга барганда көчөдө жолдошум күтүп турчу. Мен барам 2 саат, 3 саатта консультация кылып, балдарды көрүп коюп, анан чыгам, кайра жолдошум менен кетем. Ошо анан Кудай жалгап жолдошумдан, үйдөгү чоң баламдан дагы анализдери таза чыкты. Кошуналарымдын 6 кошунамдан алышты. Алар дагы аябай паника болушту башында. Кээ бир жагымсыз сөздөр дагы айтылды менин адресиме. Кудай жалгап 6 кошунамдын тең баарын бала чакасынан бери таза чыкты. Себеби мен алардан өтө абайлап, эч ким менен контакт болбогонго аракет кылып атканмын. Анан дагы 3-чү детский больницада мен 26 апрелде акыркы дежурствода болгон элем. Андан кийин барган эмес элем. Мен менен контакт болгон ал жакта сотрудниктер да баардыгы анализ тапшырышты. Кудайга шүгүр, алардын да баары таза чыкты. Ошо урматтуу жарандар, өзүңүздөрдү абайлаңыздар, көчөгө көп чыкпаңыздар, тойлорго барбайыңыздар, сак болуңуздар.